Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүнкү дагы сабагыбызда Ибн Хажар аль-Хайтами рахимахуллаху тааланын китебинен дагы бир маанилүү болгон темага токтолуп өтмөкчүбүз. Бул матрул гонийи зулмун. Карызды төлөөгө мүмкүнчүлүгү болуп туруп, аны атайлап кечиктирип жүрүү тууралуу токтолмокчубуз. Албетте, бүгүнкү күндө көпчүлүгүбүз бул маселеден кайдыгер калганбыз. Бул маселени жеңил санап калганбыз. Бизге бирөөдөн карыз алгандан кийин аны атайлап төлөбөй кечиктирип жүрүүнү адат кылып алганбыз көпчүлүгүбүз. Бул шариятыбызда өтө оор күнөөлөр катарында. Аллах Таала өз китебинде, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринде буну оор күнөөлөрдөн деп эсептейт. Албетте, акчасы болуп туруп төлөбөй кечиктирген киши бул ал адамга зулум кылган болуп эсептелинет. Ал эми зулум бул шариятыбызда оор күнөөлөрдүн катарында. Кыямат күнүндө барган кезде инсан сөзсүз түрдө мындан эсеп кысап берет. Эми, урматтуу мусулман бир тууганым, карызды кечиктирүү боюнча Курандан жана хадистерден кеңирээк бере турган болсок, Аллах Таала өз сөзүндө бизге төмөндөгүчө буйрук берет. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Инналлаха я'мурукум ан туаддул аманати иля ахлиха. Аллах Таала силерди аманаттарды өз ээлерине кайтарууга буйруйт дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз кимдир бирөөдөн карыз ала турган болсок, бул нерсе биздин башыбызда аманат болуп калат. Буну биз сөзсүз кайтарып беришибиз керек. Аны өз ээсине кайтарып бермейинче биз бул нерседен кутулбайбыз. Же ошол адам аны өзү кечип жибермейинче биз бул дүйнө жана акыретте bundan эч качан кутула албайбыз. Кыямат күнүнө барган кезде дагы Аллах Таала өзүнө тиешелүү болгон күнөөлөрдү кечирип жибериши мүмкүн. Бирок пенделердин акысындагы нерсеге келгенде Аллах Таала аны пенделердин өзүнө коюп коет. Ошондуктан бул биздин башыбыздагы аманат. Аллах Таала бул нерсени Куранда бизди бекемдеп буйруп атат. Эгерде силер аманат алган болсоңор, анда аны өз ээсине кайтарып бергиле деп атат. Жана ошондой эле дагы Аллах Таала башка бир аяттарында мындай дейт: "Фейн амина ба'дукум ба'дан фалюаддиллади утимана аманатаху." Эгерде силер бири-бириңерге ишенип аманат алган болсоңор дейт. Анда ким аманат алган болсо, анда аманатты өз ээсине кайтарып жеткирип берсин деп Аллах Таала бизге буйруп атат. Биз бирөөдөн бир мөөнөткө бергилеп, акчага муктаж болуп, же бир башка буюмга, же бир кандай нерсеге муктаж болуп туруп, карызга ала турган болсок, биз ошол мөөнөтү келген кезде, ошол нерсени кайтарууга биздин күч кудуретибиз жетип калган болсо, уну кайтарып беришибиз керек. Ал эми аны кайтарбаштык бул Аллах Тааланын аятына каршы чыккан болуп эсептелинет. Эми Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерине келе турган болсок, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Имам Бухари жана Имам Муслим чыгарган сахih хадистерде мындай дейт: "Матрул гонийи зулмун." Карызды берүүгө мүмкүнчүлүгү жетип калган адам карызын дагы кечиктирип жүрүштүгү бул ошол адамга кылган зулумдугу дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бул карызды төлөбөштүк бул зулум болуп эсептелинет. Ал эми зулум эң чоң күнөөлөрдүн бири. Биз мындан сак болушубуз керек. Эгерде адам бирөөгө зулум кыла турган болсо, анын жасаган ибадаттары да кабыл болбойт. Анын берген садакалары да өтпөй калат. Анын кылган жакшылыктары дагы Аллах Тааланын астына көтөрүлүп барбайт. İnsan bundan
ертерек арылуға әрекет қылышы керек. Жана ошондой эле дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн бир хадисинде мындай дейт: Абу Хурайра чыгарган хадисте: "Мен ахаза амвалан наси юриду адауха аддаллаху анху" дейт. Кимде ким адамдардан бир мал мүлк алып туруп, аны кайтаруу ниети боло турган болсо, Аллах Таала мына ошол нерсени сөзсүз түрдө кайтарууга жардам берет дейт. Бул дүйнөдө кайтара албай кала турган болсо, ал эми акырет күнүнө барган кезде Аллах Таала өзү мына ошол нерсени кайтарып берет дейт. Эми кимде ким мен ахозаха юриду итлафаха атлафаху Аллаху Таала. Эми кимде ким адамдардан карыз алып туруп, бирок аны кайтарууга анын жүрөгүндөгү ниет болбой турган болсо, анда Аллах Таала бул адамды эмне кылат дейт? Ошол адамды жок кылат дейт. Анын башка мал мүлкүнө Аллах Таала береке бербейт дейт. Анын жашоосун ушундай оор жашоо кылып коет. Анын жүрөгүнө ушундай сыгылыш салып коет. Анын үй бүлөсүнө, анын бала чакасына бактылуулук бербейт дейт. Ал туугандары менен бактылуу жашай албайт. Аллах Таала алардын туугандарынын ортосуна, анын үй бүлөсүнө ар кандай уруш жанжалдарды салып, шайтанды аралаштырып коет дейт. Ал эми кыямат күнү барган кезде Аллах Таала бул адамдын жазасын берет дейт. Кимде ким карыз алып туруп, бирок ошону кайтарбайм деген ниетти ала турган болсо, муну ошол адамга зыян бериш ниетин ала турган болсо, адамдардын мал мүлкүн зулум жол менен, бир уруулук жол менен тартып алуу бир максатты ала турган болсо, Аллах Таала бул адамдын алардын жашоосунан берекени өчүрүп коет. Эртең кыямат күнүнө барган кезде бул адамдарды Аллах Таала сөзсүз түрдө жазасын берет дейт. Жана ошондой да пайгамбар саллаллаху башка бир хадистерде мындай дейт: кимде ким бирөөдөн карыз алып туруп, аны кайтаруу ниети жок боло турган болсо, ал адам уруу эсептелинет дейт. Ошол адамдын мал мүлкүн уурдап алгандай да күнөөгө батат дейт. Жана ошондой эле дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башка бир хадистеринде мындай дейт: Аятул мунафиq саласун дейт. Мунафык адамдын 3 белгиси болот дейт. Башка бир хадистерде 4 белгиси болот дейт. Иза хадаса кадеба. Эгерде сүйлөй турган болсо, жалгандан сүйлөйт, калптан сүйлөйт дейт. Эгерде адамдардан бир карыз ала турган болсо, ар кандай жалган сөз менен алар не кылат дейт? Карызын кайтарып бербей, жалган сүйлөп жүрө берет дейт. Чөнтөгүндө акчасы боло туруп, эртең берем, бүрсүгүн берем, бир айдан кийин берем деп ушинтип адамдарды алдайт. Демек урматтуу мусулман бир тууган, бирөөдөн карыз алып туруп, муну ошону төлөштүккө мүмкүнчүлүгүңүз болуп туруп, алдап жүрүштүгүңүз бул мунафыктын белгиси экен. Жана дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Ида ва'ада ахлафа", эгерде уада бере турган болсо, уадасына каршы чыгат дейт. Уадасына кыянат кылат дейт. Эгерде бирөөдөн карыз ала турган болсо, сага паланча убакта кайтарып берем деп, муну ошол убакта анын чөнтөгүндө акчасы боло турган болсо кайтарып берүүгө, бирок ошо менен да бир жерде кайтарып бербей турган болсо, бул да мунафыктын бир сыфаты экен дейт. Мунафык бул фасык адам болуп эсептелинет. Ыйманы өтө алсыз, Аллах Таала бул адамды жек көргөн адам болуп эсептелинет. Аллах Таалага эң жагымсыз адам болуп эсептелинет. Бул адам кабырда дагы, кыямат күнү дагы тозоктун астында боло турган ушул мунафыктар болуп эсептелинет. Ал эми уада берип туруп уадага кыянат кылыштык, бул мунафыктык эки жүздүү адамдын сыпаты деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Жана дагы ошондой эле башка уланысында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хона. Эгерде аманат бериле турган болсо, аманатка кыянат кылат дейт. Бирлерден аманатка буйум ала турган болсо, же бирлерден бир нерсе сатып ала турган болсо, ошол акчасын жарымын берип туруп, жарымы сага кийин берем деп ошол акчасын аманатка алып кетип, ошол бойдо не жок болуп кетет. Же аны бергени мүмкүнчүлүгү болуп туруп, аны кечиктирет дейт. Мына ушул адам мунафык дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз бирөөдөн карыз боло турган болсок, аны өз ээсине кайтарып берүүгө биз шашылалы. Шайтанды бир алдаосуна алданып калбайлы. Эртең берем, мына берем, ана берем деп өзүбүздүн жашообуздун берекесин кетирип албайлы. Ушул бойдон эгерде биз каза болуп кала турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул карызы бар адамдарга жаназа окуган эмес. Ошол карызын ким мойнуна алганга чейин. Эгерде бирөө мен мойнума алам деп чыга турган болсо, муну ошондо гана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жаназасын окуган.
Пайғамбар саллаллаху алейхи мына ушундай бир киши каза болуп калат. Ошондо не дейт, жана сахабалар бул кишинин карызы бар дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи жаназасын окуй кетип калат. Ошондо сахабалар арасынан бирөө чыгып, "Я Расулаллах, бунун карызы мен моюнга алам" деп моюнга алган кезде пайгамбар саллаллаху жаназасын окуйт. Анан эртеси пайгамбар саллаллаху ошол кишиге жолугуп, "Эй паланча, кечеги адамдын карызын өтөп койдуңбу?" дейт. Ошондо "Жок Расулаллах, кече эле өттү го, эртең өтөйүн" дегенде пайгамбар саллаллаху "Тезирээк өтөп кой" дейт. Анан эртеси пайгамбар саллаллаху кайра сурайт, "Паланчанын карызын өтөдүңбү?" дегенде "Ооба өтөдүм" дегенде ошондо дейт, "Бул кабырында эми эс ала баштады" дейт. Анын кабыры эми муздады дейт. Анын карызы бар себептен анын ушундай кабыры кызып турган болчу дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бул карызды бербей жүрүштүк эртең кабырдагы азапка дагы себепчи болот экен. Жана биз ким карыз болуп эле турган болсо, ошол карызын кимди бирөө мойнуна алмайын сайын биз мусулмандар ал адамдарга жаназа окуй албайбыз. Жаназа насип кылбай калат. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, өзүңүздүн тирүү кезиңизде, мүмкүнчүлүгүңүз болуп турган кезиңизде ошол адамдарга кимден карыз алган болсоңуз, карызын кайтарып коюң. Ошол адамдардын акысынан кутулуп коюң. Дүйнөгө кызыгып, бир шайтандын азыркысына алданып, шайтан менен ойноп күлүп, алаксып калбаң. Эртең акыретиңизди күйгүзүп аласыз. Эртең кабырыңызды күйгүзүп аласыз. Ошого бирөөнүн акысынан, карыздан өтө этият болуңуз. Эгерде үйүңүзгө бир жумуш чапкыр иштеткен болсоңуз, бир уста алып келип туруп, бир мык кактырган болсоңуз дагы, ошонун акчасын колуна берип коюңуз. Эгерде ошол бир мыктын дагы акчасын төлөбөй кете турган болсоңуз, эртең сиз кабырда азаптанасыз. Бул карыз аз көпкө каралбайт. Сөзсүз аны өтөп бериш керек. Бирөөдөн бир тыйын алган болсоңуз дагы, бул сиздин мойнуңуздагы карыз. Муну беришиңиз керек. Эртең кыямат күнүндө пайгамбар салам айткандай, бул бирөөлөргө зулумдук бергенден сактангыла деген. Эртең кыямат күнүндө зулумдук бул силерге караңгылык болуп келет деген. Силердин башыңарга бале болуп келет деген. Ал эми карызды бербей жүрүштүк бул зулум болуп эсептелинет. Бүгүн 1 сом деп туруп, эртең кабырда бир ушундай каттуу бир өкүнүп калбайлы, кайра бул дүйнөгө келүүнү арзу кылып калбайлы. "Я Расулаллах, я Аллах, бизди дүйнөгө кайтар, панача карызын кутулуп коюн" деп ушундай арман кылып калбайлы. Ушундай оор күн башка келекте, урматтуу мусулман бир тууганым. Биринчи карызыңыздан кутулуңуз, анан башка жумуштарыңызды аткарыңыз. Карызыңыздан кутулбай туруп, башка жумуштарга өтпөңүз, урматтуу мусулман бир тууганым. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бул карыздан этият болуш керек. Бул дүйнө, акырет бул карыз биздин мойнубуздан түшпөйт. Эгерде эле ошол карыз берген адам өзү кеш жибербей турган болсо, же аркабыздан бирөө төлөп койбой турган болсо, бул карыз биздин мойнубуздан түшпөйт. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, ким карыз төлөөгө мүмкүнчүлүгү болбой кала турган болсо, мындай адамдардын колдон келсе алардын карызын кесип жиберген да жакшы. Алардын карызын дагы кечиктирип турган дагы шариятыбызда макталган сыпаттардан болуп эсептелинет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, хадис худисте Аллах Таала айтат, кимде ким бир адамдын карызын кесип жибере турган болсо, ал кыямат күнүндө күн адамдардын мойнуна бир карыш алып келип койгон күндө ал адам Аллах Тааланын көлөкөсүндө эс алат дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз карызын төлөй албай калган адамдарга колубуздан келишинче жардам беришибиз керек. Кааласак ошону кечирип жиберели, кааласак бирөөнүн карызы болуп турган болсо, ошонун карызын төлөп коюуга жардамдашып коелу, же ошол адамга ортодон чогултуп туруп карыз менен кечиктирүүгө бир шанс алып берип коелу. Ушундай бир карыздар адамга ортодон чогулуп турган болсок, биз бул нерселердин соокторуна ээ боло беребиз. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.